Азыркы алынган акыркы жаңылыктар топтому. Кадырбековго Жылдыз Мусабекованы наамынан ажыратуу боюнча арыз келип түштү. Дастан Бекешев Курал Чокоевдун долбоорун жайылтуу керек. Текебаев Садыр Жапаровго 1 ай убакыт берди. Анжелика Курал менен Кайратка сени кошуп көмүп салабыз деген билдирүүлөр келип жатат. Мына ушул жана башка күндүн маанилүү жаңылыктары алдыдагы мүнөттөрдө толугу менен болмокчу. Кадырбековго Жылдыз Мусабекованын наамынан ажыратуу боюнча арыз келип түштү. Маданият министри Нуржигит Кадырбековго депутат Жылдыз Мусабекованы маданияттын эмгек сиңирген ишмери наамынан ажыратуу боюнча арыз келип түштү. Бул тууралуу айрым маалымат булактары өздүк булактарга таянып жазышты. Белгилей кетсек, Жылдыз Мусабекова маданияттын эмгек сиңирген ишмери наамын алган. Кошумчалай кетсек, жогорудагы наамдар маданият чөйрөсүндө салым кошкондорго Маданият министрлиги тарабынан берилет. Булак Назар Ньюс KG. Текебаев Садыр Жапаровго 1 ай убакыт берди. Инаугурацияга чейин Садыр Жапаров премьер-министрлик кызматын тапшырыш керек. Мындай пикирин Өмүрбек Текебаев 24 KG сайтына билдирген. Анын баамында жаңы шайланган президенттин инаугурациясы Борбордук шайлоо комиссиясы шайлоонун жыйынтыгын расмий жарыялагандан кийин 1 ай аралыгында өтүшү керек. Учурдагы баш мыйзамга ылайык президент премьер-министрдин функциясын бир дагы мүнөт аткара албайт. Андыктан президенттикке жаңы шайланган Садыр Жапаров аткаруу бийлигинин башынан кетиши керек. Бул аралыкта жогорку кеңештеги көпчүлүк коалиция жаңы өкмөт башчыны жана анын курамын дайындайт, деди Текебаев. Өкмөттүн маалыматтык камсыздоо бөлүмүнүн башчысы Бактыбек Рысалиев журналисттерге Садыр Жапаров инаугурациядан кийин өкмөт башчынын милдетин өткөрүп берээрин билдирген. Булага аргумент KG. Дача суудагы учак кырсыгынан каза болгондор эскерилди. Чүй облусунун Сокулук районуна караштуу Дача суу конушунда учак кырсыгынан каза болгондор эскерилди. Бул тууралуу Турмуш басылмасы жазып чыкты. Аталган иш-чарага өкмөттүн ыйгарым укуктуу өкүлү Мирбек Мияров, Сокулук райондук мамлекеттик администрация башчысы Аманкан Кенжебаев жана айыл тургундар катышты. Эскерүү иш-чарасында маркумдарга Куран окулуп, эстеликке гүл чамбар коюлду. Эске салсак, Гонконг Бишкек Стамбул каттамындагы учак 2017 жылдын 16 январында саат 7:17 чамасында Манас аэропортуна жакын аймактагы үйлөрдүн үстүнө кулап түшкөн. Анын кесепетинен 39 адам көз жумду. Каза болгондордун 4-өө экипаждын мүчөлөрү, калганы жергиликтүү тургундар болчу. Көз жумгандардын эң кичүүсү 4 айлык ымыркай жана 2 кош бойлуу келин бар. Учактын бортунда ар кандай 86 тонна жүк болгон. Булак Назар Ньюс KG. Анжелика Курал менен Кайратка сени кошуп көмүп салабыз деген билдирүүлөр келип жатат. Ким үн катса ошого асылмай экен да. Эгерде сураса мен наамды берем дедим. Себеби 20 жылдап чогулткан эмгекке алар чекит коюп жатышат. Наамдарга асылбай, башка жол менен чечсе туура болмок. Менден кетсе кечириңиздер. Курал менен Кайратка сени кошуп көмүп салабыз деген билдирүүлөр келип жатат. Эми эмне дейм? Кандай нотада мен бул жашоо менен коштошом? Аны Аллах гана билет. Менин бир сөзүм чоң талкууга дароо түшөт экен да. Ар ким өзү менен сен мага тийишпе, мен сага тийишпейм деп жашаш керек экен. Адамдык сапаттар көптөрдө жоюлуп бара жатат. Мага эч качан эч ким болушуп, жаңылсам же сөзгө калсам колдогон эмес. Балким ырчылар ынтымакка, биримдикке келип, наамдарын бердиртпей алып калабыз дегем. Кесиптештерим WhatsApp группаларда гана талкууга кошулушуп, элге келгенде кээ бирлери гана үн катат тура, дейт Анжелика. Булак аргумент KG. Дастан Бекешев Курал Чокоевдун долбоорун жайылтуу керек. Ал эми сыйлыктардан эмне пайда? Курал Чокоевдун чуу жараткан долбоору эл арасында дагы эле кызуу талкууга алынууда. Кезегинде шоу-бизнестин бир топ өкүлдөрү Курал Чокоев маданияттын мыкты кызматкери төш белгисинен ажыратылаары менен биринин артынан бири сыйлыгыңардын пайдасы жок экен, өткөрүп берем деп элди уудуу кылышууда. Алардын арасында даңк наамымды берем десе, дагы бири сыйлыкка биз эле эмес, 70 жашты таяп калган Адылбек Кыязов өңдүү агаларыбыз жете элек деген пикирлерин айтышууда. Ал эми жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев наамды эми кайтарып ала албайт, бирок берүүнү хайп кылып алышты. Долбоорду сындабай, тескерисинче жайылтуу керек болчу. Азыркы учурда сыйлыктардан эмне пайда деген ойду айтты. Эске салсак, ырчы Курал Чокоев YouTube каналы аркылуу шоу программа ачып, анда ырчыларды конокко чакырып, этикага туура келбеген жосунсуз жоруктар менен баарлашуу көрсөтүлгөн. Берүүнүн жүрүшүндө алар бири-бирин ооз калгыс сөздөр менен сөгүп, уят сөздөрдү да колдонушкан. Ошондой эле ал берүү 18 жаштан жогору деп берүүдө уят сөздөрдү колдонууга уруксат берилген. Курал Чокоевдун берүүсүнө конок катары келген
деген Кайрат Пиримбердиев да коомчулуктун катуу сынына кабылгандан кийин министрлик тарабынан аны жоопко тартуу чечим чыккан. Ал эми кечээ ырчы Кайрат Пиримбердиев акыркы окуялардан кийин ага жана үй бүлөсүнө карата коркутуулар болуп жатканын айтып чыкты. Булак Назар News KG. Мүмкүнчүлүк берип көрүш керек. Самара Каримованын окуу жайга директор болушун көпчүлүгү колдошсо, айрымдары колдогон жок. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Самара Каримова Ош мамлекеттик музыкалык окуу жайына директор болуп дайындалды. 15 январда эмгек жамаатка жаңы жетекчи тааныштырылды. Ырчынын директор болушуна окуу жайдын эмгек жамааты нааразы болушту. Бирок көпчүлүгү Самара Каримовага мүмкүнчүлүк берип көрүүнү айтып чыгышты. Алардын катарында ырчы дастанчы Азиз Батыров бар. Ал Ниязалы Борошов атындагы окуу жай чындыгында жаңыланууга муктаж дейт. Мен аталган окуу жайга студент кезимден эле барып жүрөм. Айрым мугалимдер менен жакшы мамиледемин. Бирок бир нерсени айтып коюуну туура көрдүм. Балким мени жаман көрүшөттүр. Музыкалык окуу жай чындыгында жаңыланууга, оңдоп түзөөгө да муктаж. Окуу жайдын жатаканасына канча убакыттан бери оңдоп түзөө иштери жүргүзүлө элек. Класстык бөлмөлөр, кабинеттер сабак өтүүгө ыңгайсыз. Өнөр адамы катары бир нерсени айткым келет. Жаштар келсин, жаштар иштесин дейбиз. Самара Каримова мыйзамдуу түрдө жетекчи болуп бараарда эмгек жамаат каршы болуп чыкты. Мен дагы окутуучумун. Арабаев атындагы окуу жайдын музыка бөлүмүндө сабак берем. Жаштарга бут тоскондук туура эмес деп ойлойм. Каримованы жакшы тааныйм. Студент кезде бир тайпада окуганбыз. Ага да мүмкүнчүлүк беришсе жакшы болмок. Анткени Самара Каримова ошол жайды оңдоп, жакшы нукка буруп, гүлдөтөөрүнө ишенем. Мен кесиптештеримден өтүнүп элем. Жаштарга бир мүмкүнчүлүк берип көрүңүздөр. Кремльге чейин барып концерт койгон Самара Каримовада лидерлик сапат бар, деди ал. Ал эми ырчы Бишкек шаарындагы Шубин атындагы балдардын борбордук музыкалык мектебинин директору Гүлзинат Суранчиева мындай оюн социалдык тармактагы баракчасына жазып чыкты. Самарага кеңеш берет элем. Биринчи ошол мектепке 5-10 жыл мугалим болуп иштеп, жыйынтык көргөзүп, анан директор болом десең болот. Азыр сен жашсың, директор болуш оңой иш эмес. Ал Ош шаарындагы чоң музыкалык кадрларды даярдоочу мекеме. Менин билишимче, ал жерге консерваторияны бүткөн адам профессионалдык музыкалык билими бар. Бир музыкалык аспапты чеберчиликте черткен адам болсо жарашат. Мен мугалимдердин өрттөнүп жатканын түшүнөм. Анткени алар ушундай кадр болуш үчүн 20 жыл окушкан. Ошол үчүн сени эч качан тең кадр катары кабыл алышпайт. Ар бир ишке алыңды ченеп киришсең болмок деген пикирин жазган. Булак Супер KG сайты. Англиянын жаран 158 экзаменден кийин айдоочулук күбөлүк алды. Англиянын жаран айдоочулук күбөлүк алуу үчүн 158 экзаменин ийгиликтүү тапшырып күбөлүк алды. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазып чыкты. Маалыматка ылайык, Англияда айдоочулук күбөлүк алуу өтө оор. Мындан улам аталган өлкөнүн транспорт министрлиги айдоочулук күбөлүк алуудагы эң кызыктуу фактыларды жарыялаган. Анда биринчи орунда өжөр атка конгон жаран 158 жолу экзамен тапшырып анан алган. Экинчи орунду 30 жаштагы айым ээлеген. Ал күбөлүк алуунун теория боюнча бөлүмүнөн 117 экзамен тапшырган. Бирок баары ийгиликсиз болгон. Үчүнчү орунга 48 жаштагы аял илинген. Ал дагы теория бөлүмүнө 94 жолу экзамен берген. Ал эми 72 жаштагы жаран айдоочулук күбөлүктүн практика бөлүмү боюнча экзаменди 43 жолу тапшырып анан алган. Ал эми дагы бир тургун 41 жолу тесттен өтпөй калган. Булак Супер KG сайты.